Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сатыбалды Далбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты Токтогул Абдумомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрында өттү. Кыргыз элинин сыймыктуу уулу, залкар талантты акыркы сапарга узатуу үчүн анын туугандары, жакын санаалаштары жана саясатчылар келди. Театрда эмгектенген жарым кылымдан ашуун мезгилдин ичинде Далбаев дүйнөлүк жана кыргыз драматургиясы боюнча коюлган 19 спектакльдерде башкы ролдорду ийгиликтүү жаратып, кыргыз көрүүчүлөрүнө таанылган. Кыргыз улуттук маданияты орду толгуз оор жоготууга учурады. Сатыбалды Далбаев 85 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнө салды. Кыргыз элинин сыймыктуу уулу, залкар талант менен коштошуу зыйнатына анын туугандары, жакын санаалаштары жана саясатчылар келди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында президенттин аппарат жетекчиси Досалы Эсеналиев, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун коштошуу сөзүн жеткирди. Урматтуу агайын туугандар, Сатыбалды агабыздын кыргыз маданиятка сийилген эмгеги мезгил сыноосунан театр сүйүүчүлөрдүн элегинен өтүп, улуттук маданий мурастын көнөрбөс кенчине айланды. Залкардын өнөр мурасы элибиздин урук байлыгы катары элдин жүрөгүндө түбөлүк жашай берет. Сатыбалды ага сиз менен коштошуу кыргыздын залкар таланты менен коштошуу деп билебиз. Сиздин жакындарыңыздарга, Мираида Манапайнага, бир туугандарыңызга, балдарыңызга кайрат айтып, аза кайгы тең бөлүшөбүз. Жаратканың сизге бейиштен орун берсин, топураңыз торко, ыйманыңыз саламат болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Сатыбалды Далбаев 1934 жылы Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Ооган Тала кыштагында туулган. 1952 жылы Жалал Абад шаарындагы мектеп-интернатын бүтүрүп, ошол эле жылы Москвадагы Луначарский атындагы мамлекеттик театр өнөр институтуна тапшырган. Студенттик мезгилден тартып эле Сатыбалды Далбаев чыгармачылык дараметинин күчтүү экенин айгинелеп, курсташтарынын ичинен дароо алдыңкы катарга суурулуп чыгып, Кыргыз студиясы тарабынан коюлган дипломдук спектакльдерде башкы ролдорду ойноп келген. Ушу менен мен 2000 жылдан баштап мен ушу Кыргыз драма театрга келгенден баштап чогуу иштеп, далай партнер да болдук. Гастролго илгеркиде көп чыкпасак дагы бир 10 күндүктөргө көп болуп чогуу жүрүп, аябай жакшы кичүүлөргө ушундай ызаатын көрсөткөн, тарбиясын айткан, акылын көп айткан. 1957 жылы жогорку окуу жайды артыкчылык диплому менен бүтүрүп, Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик драма театрына артист болуп кабыл алынат. Сатыбалды Далбаевдин бүткүл өмүрү улуттук театрдын сахнасында өттү. Сахнадагы 60 жылга жакын чыгармачыл өмүрүндө 100гө жакын дүйнөлүк, орус жана кыргыз драматургтарынын 100дөн ашуун спектакльдеринде башкы ролдорду ийгиликтүү ойноп, кыргыз көрүүчүлөрүнө аттын кашкасындай таанылган. Сатыбалды Далбаев Погодиндин, Паустовскийдин, Поповдун, Маликовдун чыгармаларында Владимир Ильич Лениндин образын жогорку чеберчиликте, бийик деңгээлде жаратып, дээрлик 20 жыл бою театрдын сахнасында тынымсыз ойноп келди. Ал театр сахнасында орто кылымдын чыгаан акыны Омар Хаямдын, кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик, коомдук ишмери Турдакун Усубалиевдин, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун образдарында өтө таасирдүү, бийик чеберчиликти аткарды. Өмүрүн театрга арнаган залкар талант мыкты шакирттерди тарбиялады. Андан сабак алган Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынара Абдыразаева аны адамдык сапаты бийик, иштин майын чыгарган инсан эле деп эскерди. Абдан өкүнүчтүү, биздин магикандардын акыркысы кетип атат. Ушул күнгө чейин агай баарыбызды өз баласындай жакшы көрүп, аял эркек деп бөлбөй, улуу кичүү деп бөлбөй, ар бир театрга келген сайын баарыбыздын бетибизден өөп, ал эмес сахнадагы гана турмушубуз, чыгармачылыгыбыз эмес, ар бирибиздин жашообуз жөнүндө абдан тыкат, өз баласындай карайт эле. Улуттук театр искусствосуна сиңирген эмгеги жогору бааланып, Сатыбалды Далбаев Кыргыз СССРинин эл артисти наамын алган. Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына арзыган. Сатыбалды Далбаевдин улуттук өнөргө кошкон зор салымы жогору бааланып, 3-чү даражадагы Манас ордени, даңк медалы ыйгарылган. Таланттуу актер, руханият жана Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктарына ээ болгон. 2000 жылы Сатыбалды Далбаевдин ысымы туулуп өскөн айылындагы орто мектепке ыйгарылган.
Сатыбалды Далбаевдин сөөгү ал арча көрүштөнүнө жерге берилди. Кыргыз элинин сыймыктуу уулу, залкар таланттын элеси элдин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.